Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Борончутуу көрсөтүүсүнөн кайрадан жолугушуп отурабыз. Бул жолкусунда биз кечээ күнкү бир маселе боюнча парламенттеги биз сыймыктанган, биз өзүбүз шайлаган, өзүбүз ар бир жерден, райондон, областтан тандап туруп, ушул биздин акылдуубуз, ушул биз үчүн күрөшөт деп туруп тандап берген адамдарыбыз тандалып келип отургандан кийин биз эми булар үчүн тепкичпиз. Андан келип, анан өздөрү ак үйгө киргенден кийин сыртын темир менен тосуп, баягы айткан сөздөр ошол бойдон биз менен кошо калат дагы. Анан өздөрү ичине отуруп алып, анан биз сыртында, тордун сыртында жүрө беребиз. Мени киргизип кой деп коет. Өздөрү 5 жылга чейин ошонун ичинде кирип алат дагы, кайтартып коет экен дагы, чыкпай коет экен. Биз өзүбүз аябай ошону жердешибиз, тим эле трайбалист болуп бөлүнүп, бири-бирибиз менен үй бүлөнүн ичинде үй бүлө түртүшүп, душманчылыкка чейин барып атып, алганыбыз бир 1000 сом, 5 жылдык тагдырыбызды 1000 сомго сатып ийдик дагы. Анан отуруп алып азыр айтабыз. Биздин ушул парламентке келгендердин баарынан аябай деңгээли начар болуп калды деп айтабыз. Ар кандай аттарды койдук, тиги кой деп атабыз, шимкирик деп атабыз, эмне деген гана аттарды коюп атабыз. Эң деңгээли начар экен деп тим эле бири-бирибизге айтып, соодагерлер келип алды деп тим эле күлөбүз. Бизге күлө турган киши жок да, бизге күлө турган киши жок. Эгерде ошолордун деңгээли начар болсо, ошолорду биз элдин арасынан эң кыйыны деп туруп тандап туруп алып келбедик белек. Демек биздин деңгээлибиз андан да канча эсе начар болуп атпайбы? Биз өзүбүздү эмет көрбөйлүбү? Эгерде ошолорду биз шайлаган болсок, анда аларга ат коюп аткан болсок, ошондой чимкирик же кой мал деп аткан болсок, демек анда биз экенбиз да, өзүбүз. Биз андан дагы орустар айтканда хуже экенбиз да. 1000 сомго болуп туруп бир үйдө экөө шайласын же үчөө шайласын. Ошондо 5 жылга ушул 2000 сомго, 3000 сомго өзүбүздүн бала бакырабыздын тагдырын сатып ийбедикпи? Только рабочие места, право на труд, и партия Кыргызстан предоставит это моим землякам. Это в будущем 500 швейных цехов по районам, областным центрам. Это 500 теплиц по районам, областным центрам. Это 500 перерабатывающих мини-компаний по районам, областным центрам. Сатып ийдик да. Анан эми сүйлөсөк эле кыйынбыз. Алардан акылдуубуз, тим эле көрүп алып шылдыңдап коебуз. Аларды шылдыңдаганыбыз өзүбүздү шылдыңдаганыбыз. Себеби өзүбүзбүз. Өзүбүз биздин күзгүбүз, ошо биздин коомдун күзгүсү ушулар. Коронавирус Кудай буйрса биздин өлкөдө кичине асайып, жакшынакай келип атат. Бул жерде биздин ошол иштеген иштери боюнча, жазаган боюнча биздин депутаттардын иштеген иштери аябай жакшы болду. Андан кийин минтип койбойбу, анан тигинтип койбойбу дейсиз. Кандай акыбыз бар биз ошентип айтышка, эгерде биз өзү сатып ийген болсок. Элестетип көрөлүчү, мисалы бирөө машинесин бирөөдөн сатып алды. Сатып алгандан кийин ал сатып алган адам машинени кандай каалагандай айдайт да тура, тоо айдаса тоо айдайт, ой айдаса ой айдайт. Же ал айдап барат, ойлонобу, кой могу арыктан акырын өтөйүнчү, мурдагы сатып ийген ээси таарынбасын деп айтабы. Же болбосо суу ташыбай эле коеюнчу, мурдагы ээси көрүп калса эмне дейт деп айтабы. Ал сатып алган да өзү билет да. Кандай айдаса өзү билет да. Ошонун сыңарындай биз сатып ийбедикпи? Сатып ийгенден кийин биздин кандай акыбыз бар? Мындай жүрүш керек, мындай туруш керек эле, анан мындай сүйлөш керек эле деп. Эгерде биз сатпай, ошол машинени мисалы бирөө арендага берип койсо, анан ал айтат, анда-санда чакырып алып, арендага берген киши да келип ээсине акча төлөп турат, ошентип кызматын кылып турат, сенин машинеңди мен минип атат элем деп. Эгерде биз сатпай, ошол эки жакшылап тандап туруп, жакшы адамдарды тандап туруп анан жиберсек, анан өзүн чакырып алып айтсак да жарашат да. Эй, сага эмне дедик эле, биз ишени бердик элек го, мына биздин тагдырыбызды 5 жылга, 5 жылга машина бердик элек го, эмне талкалап салдың деп айтсак болот да. Анан неге антип айтышканга укугубуз бар. Ошондо биз 3000 сомго сатып ийген болсок, 2000 сомго сатып ийсек, 5 жылга ошол 2000 сомду бөлүштүрүп көрөлү.
Андан кийин анан бүйтти, анан тигинтти деп. Анан соодагерлер келип алды дейбиз парламентте. Келет да соодагерлер. А соодагерлердин мурдатан берки кылып аткан иши ошо да. Ал барды дагы бизди оптом сатып алды. 2000 сомдон. Соода сатып алуу менен сатып ийүү. Бул сатып алганга караганда сатып ийген киши кандай болот анда? Биз өзүбүз тагдырыбызды өзүбүз сатып ийбедикпи? Ал го сатып алыптыр. Ал келди сатып алды 2000 сомдон биздин эмебизди дүң баада. Анан келди дагы Ак үй деген мына чоң баягы базар деп коелучу. Азыр базар кылып алышты турабы? Ошол жерге келди дагы, базарга келди, анан биздин тагдырыбызды, биздин жерлерибизди, биздин үмүтүбүздү, биздин келечегибизди анан ушул жерге отуруп алып, ошондой көпчүлүк соодагерлер топтолуп алып, анан соодалашып отурушат. Байкайсыздарбы, депутаттар багы өкмөттүн адамдарын астына отургузуп алып туруп, аябай урушат, Мына кече деле көрдүңүздөр, аябай урушуп атышат. Биз болсо сүйүнүп алганбыз тим эле. Ай азамат экен тим эле. Катуу айтты тим эле. Ой азамат деп коебуз. Ошол урушуп аткан өкмөттү урушуп атпайбы беркилер. Беркилер дагы урушканга акысы жок аларды. Себеби дегенде ошол өкмөттү өздөрү түзүп атпайбы? Жана биз добушубузду сатып ийип кайра депутаттарды урушкан сыяктуу эле. Өздөрү коюп туруп эле анан кийин биздин көзүбүзгө эле ошон үчүн биз артист болуп кетти деп айтканыбыз ошол болуп атат да. Чыгып сүйлөсө биздин көзүбүз үчүн эле чыгып сүйлөрдө да өзүн бир сыйра эки сыйра телевизордон карап коюшат. Мынтип кандай жакшы көрүнүп атамбы дегендей. Анан чыгып алып популист болушуп, анан кийин элге керектүү нерселерди сүйлөп урушуп коет дагы. Анан кийин сессия бүткөндөн кийин байкайсыздарбы? Жакшылап байкасаңыздар, же танаписке чыгып кетип атканда барат, азыр эле урушуп аткандар ошол жерде отурган өкмөттөрдөн барып туруп кол алышып, андай колду чабышып, кандай гана жайладык дегендей болушуп, бири-биринечи эми элгесине урушуп кайдык да эми деп нар жакка чыгып алып кофе ичип атканда эми саясатта туура түшүнөсүң да. Антпесе да болбойт да деп бизге концерт коюп беришет да. Биз болсо ой тим эле жыргатты деп коюп сүйүнүп коюп отурабыз. Өзү негизи биз партия кылып туруп шайлап туруп бияка жөнөттүк. Бул партия бияка келет да ичине киргенден кийин кайра өздөрү бир тууган болуп алып атпайбы? Бир тууган болуп анан кийин жиликтеп бөлүшүп, чоңураак көбүрөөк добуш алгандар келет дагы анан ошондон премьер-министр ошондон болуп атат. Андан кийин көбүрөөк жерлерге бийликтегилердин орундарын алып атышат. Себеби дегенде биз элге айткан программабызды биз ошону ишке ашырышыбыз керек деп атат дагы. Анан кийин көп жерлерге ошол бийликтеги адамдарын коюп атат. Бир жер губернаторун, акимин дагы кайсы кандай жерлерге бүт баардык жерлерге өздөрүн бөлүшүп адамдарын коюп атышат. Ал жерге барган адамдар дагы кесипкөй адамдар келбейт. Ал кечегини шайлоого жүгүргөн тааныш, спортсмен, акчасы бар, соода кылып жүргөн бирөөлөр жүгүргөн да, ошолорду алып барып туруп анан кийин аким, губернатор дагы ошондой жерлерге коюп коет. Болду. Ал болсо шайлоого короткон акчасын кайра эмне кылат? Ал жерден жыйып алышка аракет кылат. Эч ким ордунда эл үчүн иштейин деп аракет кылбайт. Себеби баары билет ал жерде убактылуу. Отурганымча 1 жылбы, жарым жылбы баарын ошол жерден жеп кетип калышым керек. Премьер-министр деле эң көп отурган премьер-министр сиз болдуңуз деп кече айтышып атат Абылгазиевди. Премьер-министр деген дагы ошол 5 жылга чейин отурса, анан отурукташып алып туруп анан жоопкерчиликти мойнуна алса, анан кийин иштейт да. Ал деле 1 жылга же жарым жылга келгенин билеткен дагы, келгенден кийин ошо колунан келген жыйнап азыр тиги сырттан келген акчалар болуп калса ошону дагы бир тияк бияктарына жайгарып, муну кылдык, тигини кылдык, анан обсервация салдык баланча миллионго, анан тиги жерге бирөөнүн чайканасына жаткырып койдук эле, коронавирус ооруп атыптыр деп бир таанышыныкына жаткырып, тияганы бияны деп акчаны шылтоолу антимитип алып туруп жыйнап алып анан кайра кетип калат экен да. Анан ошонун баары эме болуш үчүн, шылтоо болуш үчүн анан кийин премьер-министрди эме кылып ийебиз, бошотуп ийебиз дагы, ошону менен ал акча калды, кайра кийинкисин чурулдаша беребиз. Биз билбейм кандай неме боло турган. Мен өзгөчө биз тандап өзүбүз алып келген депутаттардын кечегинки кылыгын көрдүңүздөрбү? Кечегинки кылыгын, эмне болду? Тем эле укмуштай өкмөт урушту. Сен мындайсың, сен тигиндейсиң деди, спикерге де урушуп атышат, сен өкмөттү мактадың,
комуз менен эле алып эле төгүйсең болмок деди. Тим эле сонун сөздөрдү айтышты. Ой, тим эле аябай жакшы болду дедик да. Аягында кайра премьер-министрди колдоп берип койдуңар го. Бул эки жүздүүлүк да. Эки жүздүүлүк. Бул жерде эч бир идеальный эч кимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер мындай Кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар. Андай болсо колдобой койбойт билиңер. Мунуго болуп тур эми силердин адатыңар экен. Силер чөнтөк парламент болуп калса да таарынасыңар. Чөнтөктөн да башка парламент болуп калсыңар. Анан кийин азыркы эң таң калыштуусу элдин оюн айтабыз биз дайыма. Элдин арасында эмне деп атат ошо? Эл кыйналып, коронавирус болуп, карантин болуп, курсактары ачып, бир жака чыгайын десе карантин эч жака чыга албайт, иштей албайт. 5-6 миң айлыгы бар, анысы токтоп калган, пенсия токтоп калган. Эмне кыларын бербей, ушу балдары чыркырап ыйлап, курсагы ачып отурса, биз ишенген депутаттар эмне кылып атышат? Бири-бирине грамота тапшырып атышат, жакшы сөздөрдү айтып, ийгиликтүү иштедиң деп куттукташып. Айла жоктон айлабуу дегендей да. Эл кыйналып атса, экономиканы кантип сактап калабыз деген бир программаны коюп алып, ошонун үстүндө өкмөт менен аябай урушуп талашып, моундай кылгыла, эртең деген тетяктан миграция дагы биздин миллион бир туугандарыбыз келет. Тиякта дагы кризис болуп атат Россияда, чет мамлекеттерде. Алар биздин бир туугандарга берген иштердин баарын токтотот да, биякты көздөй бошотуп койсо, алар бүт барып бияка келет. Эртең күнү келгенде ого өтөр. Мурда ошолордун 2 миллиард, 3 миллиард доллар акчасы менен жашап келгенбиз. Биздин бюджетте акча жок, ошолордун акчасы менен жашап келаттык элек. Эми алар келгенден кийин алар кандай болуп иштейт, биякта кандай болот, күзүндө эмне болот, хаос болобу, чыр чыгабы, революция да болуп кетиши мүмкүн, ачкачылыктан кыйналды элдер деген ой кой. Андан көрө ушуга бир экономиканы сактап калып туруп, иш орундарын эме ар кайсы областтарга ушундай тез аранын ичинде программаларды түзөлүү дегендин ордуна силер эмесиңер да, мындай урматтуу депутаттар, уверенисиңер да кайра келесиңер да. Ошон үчүн ушул шайлоонун порогу силерди аябай эметет да. Аябай кейгениңер ошол болуп атпайбы? Ошону 5% кылабыз, 7% кылабыз деп 2-3 күн ошону менен чурулдашып атасыңар. Эл менен ишиңер жок. Азыр бир айдан кийин каникулга таркап кетесиңер. Андан көрө ошол жерден азамат жигит болсоңор, бирөөңөр туруп алып айтпайт белиңер. Кой эми ушул кичине анча-мынча айлыгыбызды аңдыбай кетели бул жактан. Себеби дегенде элдер кыйналып атат. Эртеңки күнү баралы дагы өзүбүздүн ишибизди кылып элдерге жардам берели. Кой, рахмат, токтотолу. Башка пландарды иштеп чыгалы, экономиканы ачар, эл кыйналып атат. Азыр коронавирустан кийин, карантинден кийин элдин жашоосу 2 эсе ушундай болуп кетип атат деген киши жок. Эл деген киши жок. Өзүңөрдүн гана кызыкчылыгыңар, ойлонгонун ушундан гана. Мына кечээ күнү коронавирус ар бир адамга кандай берди, сабак берди. Бирок биздин элибизге силердин жүзүңөрдү ачып берди. Жүзүңдү ач Гүлчатай дегендей эле силердин жүзүңөрдү ачып берди. Силер ким экениңерди, эч кандай иштебей атканыңарды кечээ күнү билдирип койдуңар. Ушул эмеден кийин мурда биз болсо ар кимибиз өзүбүз иштеп, оокат кылып, курсагыбыз ток болуп, анча деле байкабай эле, күлүп эле, мейличи эми деп коюп эле, кечиримдүү болуп эле жүрүшкөн. Азыр эми кечирбей турган учурга келет. Себеби дегенде эч кандай иш кылбай, өзүңөрдүн гана байлыгыңарды ошол жанагы содагерлердин баары келип алды дегендердин баары, анткени бир ишкердин үстүнөн 6-7 эме текшерүүчү барып, улам налогу бияктан, финполициясы тияктан, аргынсы бияктан болуп отуруп тоношот ошону. Ошон үчүн ол ишкерлер эмне кылган? Эптеп акча берип болсо дагы келип депутат болуп, ошол өзүнүн гана бизнесин коргоп отурат. Бирдеке деп айтып коеюн десе, кайра эле баягыдай өзүнө ишине зыян кетип калат. Мына биздин келечегибиз
ушундай жол менен кетип атабыз. Эми билбейм. Келаткан шайлоодо ушу мажоритарный кылып туруп, ар бир адамды эл өзү тандап билген адамын шайлабаса, анда булар азыркы келгендердин көп проценти келген болсо, биз ушул эле нерсе менен кайра кетебиз, бир туугандар. Анын үстүнө эң жүрөктү ооруткан, биздин тарыхтагы эң бир тарыхта кала турган нерсе, ушу биздин кыргыз дегенибизди паспорттон алып койгонунун келечеги бул кыргыздын душмандары. Себеби дегенде эртеңки күнү биздин ушу парламентке башка улуттардын адамдары келип депутат боло баштайт. Себеби ал кыргызстандык да. Ал кыргыз деген эмес, ал жөн эле кыргызстандык. Ал кайсы улутта болбосун, Кытайбы, балакетпи, кыргызстандык. Bir neçe жылдан кийин парламентке ошолордун жарымынан көбү келет. Себеби акчасы көп. Бизге келген көп чоң мекемелердин, чоң немелердин баарын Кумтөргө окшогондордо канча иштеп аткан болсо, ошо Кумтөрдүн бир күнү жетекчиси, бир тети Канаданын немеси да кыргызстандык деген паспорту болгон болсо, адагы кандидатурасын кое берет. Ошентип депутаттарыбыз көбөйөт. Кийин бара-бара алып туруп президентибиз барып туруп анан башка улуттун бирөөсү келип туруп отуруп калат. Ошон менен Кыргызстанда ал кыргыз деген жүрөгүндө атуулдугу, өзүнүн бир мекенчилдиги жок болгондон кийин ал анан барып Кыргызстанды чачырап жок кылып жүрбөй. Биз акырындан душмандар ичибизден чыгып, биздин мүнөзүбүздү, элибиздин ушунчалык мындай бир кең пейилдүүлүк, бир ак көңүл эл экенин билип алып туруп, акырындан биздин жашообузду, мамлекетибизди жок кылганга сүйрөп кетип атат. Ал эми биздин ишенген өзүбүз тандап туруп алып барган депутаттарыбыздын кылган иштери кечеги. Эми Кудай сактасын. Орозодо жакшы тилек ниет кылалы. Андан кийин бир туугандар эми ойлондук окшойбуз. Билбейм, дагы тагдырыңды 2000 сомго сатып же 1000 сомго сатып ийип, андан кийин кыйкырып чыккан болсоң, анда өз тагдырың өзүңүн колуңда дегендей да. Ассаламу алейкум. Эмки жолугушканга чейин.